Кыздар, бүгүн сулуулук жөнүндө сөз кылабыз. Негизи кыздар, аял киши өзүнө канча жаштан баштап кам көрө башташыбыз керек? Ооба, кичинекей кезден баштап кыздарды көндүрө башташ керек. Мына крем, мына экинчи крем, мына сенин жуунуучу каражатың, мына бетиңди жуу, тазала, мына бүгүн жатаарда бетиңди жууп тазалап крем кой, эртең турганда күнгө каршы крем кой деп биз кичинекей кезинен баштап, мисалы 10 жаштан баштап көндүрө башташыбыз керек. Кичине бала өзүнүн эс акылына келип, анча-мынча түшүнүп калгандан баштап. Анан адистерге кайрылып, кандай процедураларды алсак болот да? 16 жаштан баштап бетти тазалоо процедурага келе баштаса болот кыздар. Эмне себептен? Анткени ушул мезгилде гормондор өтө активдүү болуп, жанагындай бездер катуу иштеп, май бездер катуу иштеп, анан албетте кыздарыбыз бетине ар кандай безеткилер чыгат, кара точкалар чыгат, анан аны сыгып башташат, үйдөн туура эмес тазалап башташат, туура эмес косметика колдонуп башташат. Ошол учурда адиске келип, көрүнүп, туура кеңеш алып, дарылансаңар болот. Тазалоо процедурасын 1 айда бир, эгерде аябай безетки көп болсо, эгерде мындай өтө майлуу эмес тери болсо, 2 айда 3 айда бир жолу тазалап турсаңар болот. Тазалоонун түрлөрү аябай көп. Ультрадобуш менен тазалоо, эгерде териңер кургак болсо, мануалдык тазалоо майлуу териге, безетки чыккан териге, вакуумдук тазалоо бул көбүнчө комплекстүү түрдө кирет тазалоого. Анан тышкары азыр аквапилинг деп коет, суу менен тазалоо. Бул дагы жанагындай кара точкалары бар же аралаш териге жакшы жардам берет. Азыркы учурда биз комбинированная чистка деп коебуз. Бүт тазалоонун баарын аралаштырып туруп тазалайбыз да. Беттин терисин көрөбүз. Мындай тери экен, мындай тазалоо керек, мындай тери экен, мындай тазалоо керек. Же мындай кылып аралаштырып туруп тазалайбыз деп. Экинчи сөзсүз жасай турган процедура бул бетке массаждар. Массаж десе эле жанагынтип точечный массаж, мынтип, анан мынтип, же болбосо релаксирующий массаж, бетти мынтип сылап сыйпалап, уктатып дегенде андай массажды айткан жокмун. Мен активдүү лимфодренаждуу массажды айтып атам. Эмне себептен? Илгери биз массажды көп жасачубуз, анткени массаж деген териге абдан пайдалуу деп эсептелчү. Ооба, териге пайдалуу, бирок пайдалуу менен точка да. Ал көйгөйлөрдү чечпейт, ал көбүнчө алдын алат. Анан брыштарды кетирип берет массаж, анан жашартат дегенге ишенбеңиздер. Бул деген мындай орустар айтканда не буквально, мындай примерно айтылган сөз да. Анткени массаж, лимфодренажный массаж, мен сизге сунуштаган кан тамырларды, лимфадагы туруп калган заттарды, иштетилген кандарды кан тамырларга туруп калбасын деп биз активдүү монтип туруп сыгып алууга жардам берет. Ал сыгып алсак эмне болот? Сыгып алсак, кан тамырлар жакшы иштетсек, бетке шишик да болбойт, анан албетте бет ылдый салаңдап түшпөйт. Буну алдын алуу максатында жасап турсаңар абдан жакшы пайдасы болот. Жанагындай точечный же релаксирующий массаждар, бетти эс алдыруучу массаждар, аны жөн эле өзүңөрдүн кайф алууңарга, эс алууңарга, нервти тынч болгонуңарга кылып турсаңар, анын зыяны жок, бирок картаюуга, бырышка эч пайдасы деле жок. Үчүнчү мен сунуштай турган процедура бул албетте инъекциялык процедура. Бул мезотерапия, биоревитализация. Мына акыркы күндөрү биз алар жөнүндө аябай көп айтып калдык. Биоревитализация кылган, мезотерапия кылган деп. Кыздар түшүнбөйт. Эмне себептен ушул процедураны эмнеге бетке укол алышыбыз керек? Витаминдер деп коебуз. Витаминдер эмнеге керек бетке? Андай да түшүнүшпөйт. Мезотерапия менен биоревитализацияны экөөнүн окшоштугу да бар, айырмасы да бар. Мисалы, мезотерапиядагы, биоревитализациядагы бул теринин ичине атайын заттарды киргизүү, ийне аркылуу. 32G, 33G деген инелер алынат, аябай ичке болот, анан кыска болот. Ошол теринин ичине дерма деп коебуз да, ошо дермага түшүүгө жардам берет. Анан мезотерапиядагы, биоревитализациядагы атайын препараттардын ушундай касиети бар. Териге 1 жума 10 күн сакталып, ошо териде 1 жума 10 күн жай баракат иштейт. Экөөнүн айырмасы эмнеде? Тигиде дагы бизге керектүү заттар. Бирок мезотерапия көбүнчө беттеги көйгөйлөрдү чечүүгө жардам берет. Мисалы, купероз, мисалы, акне, безетки, угри деп коебуз. Же пигменттик тактар,
же жанагындай терини нымдауштурууга, мындай орто нымдауштурууга. Биоревитализация бул картаюуга жана кургактыкка жана күндөн картаюуга жардам берүүчү атайын процедура. Экөөндө тең гиалурон кычкылы болушу мүмкүн. Мезотерапияны деле гиалурон кычкылы менен кээде жасайбыз, биоревитализацияны дагы гиалурон кычкылы менен жасайбыз. Бирок гиалурон кычкылынын көлөмү жана салмагы ар кандай. Бул жерде кичинекей гиалурон кычкылы колдонулат, биоревитализацияда чоң гиалурон кычкылы колдонулат. Ошол чоң гиалурон кычкылы көпкө чейин териге кетпей туруп, терини абдан терең нымдауштырат. Ошон үчүн биоревитализация бир 3-4 процедура деп айтабыз. Мезотерапия 5-10 процедурага чейин алышы мүмкүн. Мезотерапия жаш кыздарга абдан жакшы. Мисалы, жаңы бырыш пайда болуп келаткан кыздарга, эгерде башка көйгөй жок болсо, тегерээндеги бырыш пайда болуп келаткан же өтө кургак териси бар кыздарга абдан жакшы жардам берет. Мезотерапияны 20 жаштан баштап жаза берсек болот. Эки процедура тең териге абдан пайдалуу. Бирок мезотерапияны жашыраак кыздар кылса болот. Биоревитализацияны мисалы 25-30тан ашкан айымдар жасаса абдан пайдалуу. Эмне үчүн бизге биоревитализация аябай керек? Эмне үчүн бизге мезотерапия аябай керек? Анткени абалыбыз аябай кургак, териге нымдуулук жетишпейт. Анткени терибиз эрте картаят. Ооба, биз негизи ошо кыргыздардын айымдары, азиат улутундагы айымдар аябай эрте картаябыз. Билбейм, ферменттерибиз ушундайбы, генетикабыз ушундайбы, же тери аябай кургак абада жашайбызбы. Бирок мисалы европалык айымдарга караганда биз көбүрөөк кам көрүшүбүз керек. Үчүнчү мен сунуштаган процедура бул албетте пилингтер. Пилингтерди мен аябай жакшы көрөм. Эмне үчүн пилингтер жасашыбыз керек? Пилингтер сөзсүз керек. Эски терибиз улам толуу берет. Ал тери улам убакыт барган сайын, мисалы 18 жашта тез-тезден турулуп кетет. Бир жакшы электрондук бир видео көргөм, аябай жакшы YouTube'да бир видео бар болчу, адам басып келатканда терисинен тимде толтура микро жанагындай турулган клеткалар түшүп чыккан да, эгерде мындай микроскоп менен караса. Биз аны көрбөйбүз да. Анан убакыт өткөн сайын ошол клеткалардын турулуусу жайлап калат. Албетте, турулуусу жайлап калганда астынан жаңы клеткалар жаңырып чыкпайт. Ошол себептен биз улам аларды сырып алып турушубуз керек. Ошол эле тазалоо, ошол эле үйдөгү пилинг, скрабтар, анан 1 жылда бир курс пилинг бул сөзсүз керек. Үйдөгү жасалган пилинг менен клиникада жасалган пилингдин айырмасы чоң. Үйдөгү пилинг бул механикалык пилинг. Жөн эле жана скрабтар менен терини мынтип жышып алып салабыз эски клеткаларды. Клиникада жасалган пилинг бул биринчиден аябай терең турултат. Экинчиден бул жөн эле турултпай, бул нымдауштырат, анан теридеги болгон регенеративдик, болгон жаңылаачу процесстердин баарын жаңыртат, терини кайра ойготот, кайра өзүнүн мурдагы жаш кезектеги иштеген калыбына келтирет. Ошон үчүн кышында, мына азыр күзүндө, кеч күздө, кышында сөзсүз пилингке келип, 1 жылда бир пилинг жасатып койгула. Кимге видео жакса сөзсүз плюс күтөм, комментарий күтөм, дагы тартам.